Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Россиянын ички иштер министри Владимир Колокольцев мигранттарды тазалоо боюнча кандай иш-чаралар жүрүп жатканын айта кетти. Азыр сиздерге ошол айткандардын орус тилинде, андан соң министрдин айткандарын кыргызчага которо кетейин. Сиздер маалыматты жакындарга таркатып коюңуздар. Отдельно хочу остановиться на миграционном факторе. Попытки раскачать ситуацию внутри страны продолжаются. Как отвечать на подобные вызовы, мы знаем. Во-первых, системно противодействовать преступности среди мигрантов, работая на упреждение. Во-вторых, активно и в конструктивном ключе освещать результаты принятых нами мер, подчеркивая неотвратимость наказания для виновных. Создание службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан было обусловлено необходимостью усиления министерства, а не для того, чтобы освободить другие подразделения от выполнения возложенных задач в сфере миграции. Подчеркиваю это и обращаю внимание вновь назначенных руководителей. Держите на контроле проведение оперативно-профилактических мероприятий. На улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну. Наступательность в период становления службы снижать нельзя. Необходимо обеспечить тесное взаимодействие подразделений. В этих целях во всех территориальных органах министерства введены дополнительные должности заместителя и руководителя. Кроме того, нужно исключить факты, когда приезжие скапливаются у миграционных подразделений, чем провоцируют негативную реакцию местных жителей. Прием и оформление документов надо осуществлять своевременно, без ажиотажа. Фотографии, видео очередей, которые нередко появляются в медиапространстве, наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема, в том числе тех нелегалов, которые добровольно пришли урегулировать свой статус. Бөтөн жерде жүргөндө эч бир жан оорубасын. Бирок кокус ден соолук сыркоолоп калса, ишеничтүү адистерге, өзүбүздүн кыргыз врачтарга эле кайрылган ыңгайлуу. Отрадный метросунун экинчи выходунан чыкканда эле кыргыздардын Медгарант чоң клиникасы ачылган. Ал жерде медициналык кызматтардын баардык түрлөрү бар. Шарттары өтө жакшы. УЗИ, ЭКГ, томографияга тартып, анализдердин баардык түрүн алышат. Башкысы өзүбүздүкүлөр. Москабардан келдик десеңиз, арзандатуулар дагы бар. Дареги жана номери экранда сактап жакындар менен бөлүшүп коюңуздар. Москвадагы мекендештерге жардам болсун. Отдельно хочу остановиться на миграционном факторе. Өзгөчө миграциялык факторго токтолгум келет. Өлкө ичинде учурда чырт чатактарды толкундарын жүргүзүү уланууда. Мындай нерселерге кандай жооп бериш жолдорун биз жакшы билебиз. Биринчиден, мигранттар арасында кылмыштардын алдын алуу боюнча ыкчам иштерди жүргүзөбүз. Экинчиден, биздин жүргүзгөн иш-чаранын натыйжаларын ошондой эле кылмыштуулуктун жазасы катуу болорун аларга эскертип келебиз. Өзгөнчө гражданство алганда, регистрацияга коюуда, байланыштуу мекемелердин ишин күчөйтүү менен миграция боюнча башка бөлүмдөрдүн иштерин дагы күчөйтүү керек. Ушуларды эске алуу менен ошол органдардын жетекчилерин катуу көзөмөлдөө менен профилактикалык жана ыкчам иш алып баруусу керектигин белгилеп кетмекчимин. Көчөлөрдө жана эл жашаган жерлерде нелегалдуу мигранттар болбошу керек. Ким жумушу жок болсо, окуу жайлардан айдалса, дактилоскопия бармак издерин тапшырбаса, орус тилин билбесе же ага окубаса, Россия коомчулугуна пайдасы тийбесе, биздин өлкөдөн чыгып кетиши керек. Бул кызматтардын убактысын созуп жүрбөш керек. Бөлүмдөр арасында өз ара иштешүүнү камсыз кылуу зарыл. Ушул максатта көпчүлүк регион бөлүм башчыларынын орун басарлары шайланды. Андан сырткары, органдардын мекемелеринин алдындагы мигранттардын чогулушуп, топтолушуп калуусуну да азайтыш керек. Анткени аларды жергиликтүү калктын дагы негатив көз караштарын жаратууда. Документтерди кабыл алууну жана өз убагында берүүнү кезексиз, тезинен берүүнү камсыз кылуу керек. Кезек күткөн мигранттардын көп топтомдордун сүрөттөрү орган кызматкерлеринин жетишсиздигин же убагында кабыл ала албай жаткандыгын далилдеп турат. Алардын арасында өз каалоосу менен реестрден чыгуу үчүн келген
мигранттар дагы көп. Ошолорго дагы убагында жана тез кызмат көрсөтүп жөнөтүшүбүз керек. Демек, урматтуу мекендештер, реестрден чыгуу үчүн МВДга кайрылып, берилген мөөнөт ичиндеги документтерди тактап, списоктон чыгарып алганы аракет кылыңыздар. Ушул маалыматты мекендештер арасында бөлүшүп, группаларга жөнөтүп коюңуздар. В том числе тех нелегалов, которые добровольно пришли урегулировать свой статус. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Моз Кабар Telegram группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Моз Кабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.